Урматтуу көрүүчүлөр, ийкемдүүлүктү графикалык түрдө силерге көрсөтмөкчүмүн. Бул сабагыбызда эгерде ийкемдүүлүк бирден чоң болсо буну ийкемдүү деп айттык. Ал эми бирден кичине болсо бул ийкемдүү эмес дедик. Ал эми ийкемдүүлүк бирге барабар болсо, бул бирдей ийкемдүүлүк дедик. Буларды мен кыскача түшүндүрүп кетейин. Ийкемдүү дегенибизде биздин формулабыз кандай эле? Ийкемдүүлүктүн формуласы талаптын пайызындагы өзгөрүүнү биз баанын пайыздык өзгөрүүсүнө бөлгөнүбүздө биз ийкемдүүлүк келип чыгат экен. Эми бул жерде эгерде талап баага караганда көбүрөөк болсо, бунун жыйынтыгында бирден көп чыгат. Бирден көп чыгат дегенибиз бул ийкемдүү. Мисал үчүн, талаптагы өзгөрүү 20%, мисал үчүн баа P1ден P2ге кымбаттады. Башкача айтканда 10%га баа кымбаттады. Баа 10%га кымбаттаганда талап 20%га азайды. Демек, талаптын азаюусу баанын кымбатташына караганда көбүрөөк. Демек, буну биз ийкемдүү десек болот. Жыйынтыгында эмнени табабыз? Эгерде бул жерде баанын талаптын өзгөрүүсү 20/10 дегенибизде биз 2-ни табабыз. 2 бирден чоң дегенибиз бул ийкемдүү болуп ийкемдүү экендигин көрсөтөт. Албетте, эң негизги маселелерден бирөөсү бул жерде өзүңөр көргөндөй эле бул талап сызыгы 45 даражадай тик эмес, бир аз жаткан. Эгерде талап сызыгы канчалык деңгээлде бул жатса, башкача айтканда түзгө жакыныраак болсо, түз горизонталдуу эмес, бирок ошого жакыныраак болсо, ал ийкемдүү болот экен. Эгерде 90 даражага жакыныраак болсо, тикелей болсо, анда ийкемдүүлүгү 0-га жакын болот экен. Ал эми канчалык деңгээлде бул жатып калса, канчалык деңгээлде горизонталдууга жатылса, бул ийкемдүү болот экен. Өзүңөр көргөндөй эле бул жердеги талап сызыгыбыз жаткан, тикелей эмес, 45 даражада эмес, 45 даражадан дагы көбүрөөк тикелей бул жерде жаткан. Эмне үчүн? Себеби талаптагы өзгөрүү баадагы өзгөрүүгө караганда 2 эсе көп. Демек, бул ийкемдүү экен. Экинчи мисалын карасак, экинчи мисалыбызда бул ийкемдүү эмес. Ийкемдүү эмести көргөнүбүздө, өзүңөр көргөндөй талап сызыгы 90 даражага жакыныраак, тикелей. Эмне себептен? Себеби ийкемдүү эмес. Ийкемдүү эмес дегенди кандай түшүрөбүз? Эгерде ийкемдүүлүк эсептегенибизде бирден аз болсо. Бирден аз дегенибиз бирден кичине болсо, бирден аз болсо. Демек, бул жерде дагы эле талапты баага өзгөртүүгө бөлөбүз. Кандай? Баа P1ден P2ге кымбаттады. Баа 10%га кымбаттады, бирок талап 10%га эмес же 20%га эмес, 4%га гана азайды. Демек, 4/10 дегенде 0,4 келип чыгат экен. 0,4 бирден аз болгону үчүн бул ийкемдүү эмес экен. Демек, талаптагы сунуштун азаюусу баадагы болгон сунуштун кымбатташына караганда азыраак болгондугу үчүн ийкемдүү эмес. Демек, биз баа кымбаттаса дагы аны албай кое албайбыз. Себеби биз ийкемдүү эмеспиз. Бул жерде биз люкс товарлардан айтсак, бул жерде биз керектөөчү товарларды айтсак болот экен. Ал эми үчүнчү графабызда бул жерде биз көрүп аткандай, баа 10%га кымбаттады, талап дагы 10%га азайды. Демек, 10/10 эмне экен? 1. 1 болгон үчүн бирдей ийкемдүүлүк. Бул жерде эч кандай көп деле өзгөрүү болбошу мүмкүн. Буну кандай товарларды бирге бир десек болот? Өтө сейрек кездешет мындай товарлар, бирок негизинен эгерде баа 10%га же 20%га кымбаттаганда талап дагы ошол негизинде азайса, ошол эле негизде азайса, же болбосо 10%га арзандаса, талаптагы 10%га көбөйсө, бул бирдей
ийкемдүүлүк болуп эсептелет. Дагы эки түрүнөн айта кетейин. Бул ийкемдүүлүктү чыныгы жашоодо көрүш өтө сейрек, мүмкүн эмес. Көбүнчө ушул экини көрсөк болот. Бирок эгерде ийкемдүүлүк кайсыл убакта түз болуп калат, 90 даража эмес, түз болуп калды. Бул жерде өтө ийкемдүүлүгү жогору талап десек болот. Башкача айтканда өтө люкс товар десек болот. Мааниси кандай? Эгерде бул жерде мисалы үчүн P1 деген товардын баасы P1ден кымбат болсо, мисалы үчүн $1 кымбатыраак болсо, талап 0 болот экен, эч ким албайт экен. Эгер P1ден арзан болсо, P2ге арзан болсо, талап чексиз болот экен, өтө көп болот экен. Демек, эки учту көрүп жатабыз. Талап кичине кымбат болсо, элдер албай коет. Ошол рыноктук баадан арзаныраак болсо, элдер көп алат экен. Ал эми ушул баада каалагандай көлөмдө ала берет экен, ийкемдүүлүгү чексиз болгон үчүн. Ал эми бул жерде болсо, ийкемдүүлүгү 0га барабар деп болгондо, бул 90 даража талапсыздыгы түз болот. Бул эмне себептен? Себеби бул жерде биз эч кандай көп албайбыз. Мисалы үчүн бааны кымбаттатсак дагы, талап өзгөрбөйт экен. Талап ошол бойдон эле кала берет. Бирок бааны кымбаттатканда биз же албай койбойбуз, же бааны арзандатсак биз көп албайбыз, же азайтпайбыз. Ошол бойдон эле тура берген үчүн бул ийкемдүүлүк 0га барабар экен. Албетте бул эки абалды өтө сейрек кездештиребиз. Бул ийкемдүүлүктүн эң чеги десек болот, Бирок негизинен бул биринчи жана экинчи абалды көбүрөөк күнүмдүк жашоодо жана турмушта колдонот экенбиз. Демек, бул ийкемдүүлүктөрдүн график түрүндө түшүндүрмөсү болуп өттү. Чоң рахмат.